Саламатсыздарбы? Бүгүн жогорку кесиптик билим берүүнүн технологиялары дисциплинасы боюнча окутуунун интерактивдүү формалары деген теманын үстүндө иш алып баралы. Окутуунун интерактивдүү формаларын колдонуу студенттердин билимин өркүндөтүүнүн маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Сабак учурунда мугалим менен студенттердин өз ара байланышынын 3 формасы бар: пассивдүү, активдүү жана интерактивдүү методдордун колдонулушу аркылуу. Пассивдүү методдун схемасына көз жүгүртүп көрөлүк. Мында окутуучу негизги ролду аткарат дагы окутуучудан берилген тапшырмаларды студенттердин аткарып атканын же болбосо иштей турганын көрүүгө болот. Ошентип пассивдүү метод мугалим менен студенттин ортосундагы аракеттешүүнүн формасы. Анда мугалим сабактын жетекчиси, ал эми студенттер окутуучунун көрсөтмөлөрүнө баш ийген пассивдүү угуучу катары иштешет. Пассивдүү сабактарда мугалим менен студенттердин ортосундагы байланыш сурамжылоо, өз алдынча иштөө, текшерүү иштерин аткаруу менен иш жүзүнө ашырылат. Кийинки методубуз активдүү методдун схемасы. Мында өз ара байланыш көрсөтүлүп турат. Активдүү окутуунун методдору окуу материалын өздөштүрүү процессиндеги студенттердин активдүүлүгүн, ой жүгүртүүсүн, практикалык иш-аракетин камсыз кылуучу методдордун системасына кирет. Активдүү метод студент менен мугалимдин өз ара мамилесинин формасы. Алар сабак учурунда бири-бири менен өз ара аракеттенишет. Ошондой эле студенттер пассивдүү эмес, активдүү катышуучулар. Студент менен мугалим бирдей шартта иштешет. Интерактивдүү методдун схемасына көз жүгүртсөк, бул жерде окутуучу, студент бардыгы бирдей өз ара аракеттенип атканын көрөбүз. Окутуучудан студенттерге кетип атат, студенттерден бири-бирине ошентип тегерек байланышта ишке ашып атат. Интерактивдүү окутуу бул педагогикалык практикада 20-кылымдын 90-жылдарында пайда болгон. Интерактивдик окутууда студенттердин ошондой эле окуучулардын же болбосо мугалимдердин өз ара аракеттенүүсүн талап кылуучу метод болуп эсептелет. Интерактив сөзү англис тилинен келип чыккан. Интер бул өз ара жана акт, аракет, өз ара аракеттенишүү дегенди билдирет. Интерактивдүү окутуу усулу бул студенттин эң чоң активдүүлүгү. Алынган материалдарга карата чыгармачыл ой жүгүртүүсү катары карайт. Интерактивдүү окутуу мазмунунун критерийлери бар. Аларга токтолсок, анда жасалмалуу эмес дискуссия жүргүзүүнүн мүмкүн экендиги, материалды эркин түшүнүүсү, лекциялык сабактардын санынын азайышы, семинар, практикалык, өз алдынча иштөө сабагынын санынын көбөйүшү, студенттердин демилгени колго алуусу, коллективдүү иштөөнү талап кылган топтук тапшырмалардын көбөйүшү жана жазуу иштерин аткаруу. Интерактивдүү окутуу бул эң алды менен пикир алышуу жана окуу процессиндеги субъектилердин өз ара аракети. Алардын бири дагы башкаларга үстөмдүк кыла албайт. Интерактивдүү окутуу окуу процессинин бардык катышуучуларынын комплекстүү, ар тараптуу, көп кайталануучу байланышынын системасы. Изилдөөчүлөр интерактивдүү окутууга тиешелүү болгон өз ара аракеттенүүлөрдүн бир нече багытын көрсөткөн. Окуучунун курчаган чөйрөсү менен өз ара аракеттенүүсү, алып баруучу менен өз ара аракеттенүүнүн өзгөрүшү. Мында окуучулардын активдүүлүгү өсөт, ал эми мугалим ошол активдүүлүгү үчүн шарт түзүп берет. Андан кийин ар кандай проблемаларды чечүүдө студенттердин
өз ара аракеттенүүсү. Интерактивдүү окутуу таанып билүү иш аракетин уюштуруунун өзгөчө формасы. Ал өтө конкреттүү жана болжолдуу максаттарды билдирет. Максаты окуучу же студент өзүнүн ийгилигин, интеллектуалдык жөндөмдүүлүгүн сезе турган ыңгайлуу шарттарды түзүү. Бул болсо окуу процессин жемиштүү кылат, билимди жана көндүмдөрдү берет. Ошондой эле сабак аяктагандан кийин көйгөйлөрдү чечүү үчүн негиз түзөт. Башкача айтканда, интерактивдүү окутуу бул биринчи кезекте окуучу менен мугалимдин жана окуучулардын өз ара аракети болот. Кийинки маселебиз интерактивдүү окутуу формалары. Анын айрымдарын атап өтөлүк. Тегерек стол, дискуссия, дебат түрүндө, акыл чабуулуу, иштиктүү жана ролдук оюндар, конкреттүү кырдаалдарга талдоо жүргүзүү жана мастер класс. Интерактивдүү сабакта иштөөнүн өзүнчө принциптери бар. Аларга токтолсок, мында сабак лекция эмес, жалпы иш катары иш жүзүнө ашырылат. Бардык катышуучулар жашына же болбосо социалдык абалына, тажрыйбасына, иштеген жерине карабастан бирдей тең укуктуу. Ар бир катышуучу ар кандай маселе боюнча өз пикирин айтууга укуктуу. Ал эми инсанды сындаганга орун жок. Идеяны гана сынга алууга болот. Сабакта айтылгандардын бардыгы иш аракет үчүн колдонмо эмес, ой жүгүртүү үчүн маалымат. Интерактивдүү сабактарды өткөрүүнүн алгоритми бар. Мисалга алсак, сабакка даярдануу. Мында тренер, модератор дейбизби, теманы, кырдаалды тандайт, аныктамаларды, башкача айтканда, бардык терминдер, түшүнүктөр бардык катышуучуларга бирдей түшүнүктүү болушу керек. Ушуларды аныктап алат. Ушул тема менен иштөө үчүн натыйжалуу боло турган интерактивдүү сабактын өзгөчө формасын тандап алат. Киришүүдө сабактын темасын жана максатын билдирет. Сабактын негизги бөлүгүндө тыянак, ой жүгүртүү, катышуучулардын эмоционалдык жагына, сабак учурунда катышуучулардын сезимдерине токтолуудан башталат. Сабактын рефлексивдүү анализинин экинчи этабы бул баалоочу, ой жүгүртүү, мугалим жасаган жалпы тыянактар менен аяктайт. Интерактивдүү окутуу бир эле учурда бир нече маселелерди чечүүгө мүмкүндүк берет. Алардын эң негизгиси коммуникативдик көндүмдөрдү өнүктүрүү. Бул сыяктуу тренинг студенттердин ортосунда эмоционалдык байланыштарды түзүүгө жардам берет, тарбиялык милдетти берет. Анткени ал командада иштөөгө, досторуңуздун пикирин угууга, жогорку мотивацияны, билимдин күчтүүлүгүн, чыгармачылык жана эстүүнүктү, элестетүүнү, ачыктыкты, пайдалуу жашоо позициясын, индивидуалдык баалуулукту, сөз эркиндигин, басымдуулукту камсыз кылат. Активдүүлүк, өз ара сый жана демократия. Окуу процессинде интерактивдүү формаларды колдонуу практика көрсөткөндөй, студенттердин аракеттеринин формаларын өзгөртүүгө, көңүлдөрүн сабактын темасынын негизги маселелерине бурууга мүмкүнчүлүк берет. Эми бүгүнкү сабакта ушу негизги деп көрсөткөн интерактивдүү методдордун айрымдарына токтолуп өтөлүк. Тегерек стол студенттердин таанып билүү ишмердүүлүгүн уюштуруучулук формаларынын бири болгон натыйжалуу окутуунун методу.
Буга чейин алган билимин бекемдөөгө жетишпеген маалыматты толтурууга, ошондой эле көйгөйлөрдү чечүү, позицияларды бекемдөө, дискуссия маданиятын үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Тегерек столдун мүнөздүү өзгөчөлүгү топтук консультация менен тематикалык талкуунун айкалышы. Тегерек столду уюштуруудагы маанилүү маселелерден болуп, темада бир же эки көйгөйлүү курч, кырдаал талкууланат. Ар кандай визуалдык материалдарды, диаграммалар, графиктер, аудио-видео жазуулар, фото же болбосо фильм документтерди колдонуу менен өз ой-пикирлерин, жоболорун сүрөттөө, баяндамачыларды кылдаттык менен даярдоо, анда баяндамалар сын пикирлер менен гана чектелбестен, өз ой-пикирлерин, далилдерин, анан өз жүйөлөрүн билдирүү зарыл. Кийинкиси дискуссия, латын тилинен изилдөө, кароо дегенди билдирет. Дискуссия же талкуу. Бул коомдук чогулушта, жеке сүйлөшүүдө, талаштагы талаштуу маселени ар тараптан талкуулоо. Башкача айтканда, дискуссия кандайдыр бир маселени, көйгөйдү же маалыматты, идеяларды, пикирлерди, сунуштарды биргелешип, жамааттык талкуулоодон турат. Дискуссиянын максаттары ар түрдүү болушу мүмкүн. Билим берүү, окутуу, диагностика, трансформация, мамилени өзгөртүү, чыгармачылыкка түрткү берүү жана башка. Талкуунун натыйжалуулугу төмөнкү факторлорго көз каранды. Мында сунуш кылынган маселе боюнча студенттин даярдыгы, маалымдуулугу, компетенттүүлүгү, ошондой эле семантикалык бир түрдүүлүк, бардык терминдер, аныктамалар, түшүнүктөр бардык студенттерге бирдей түшүнүктүү болушу керек. Ошондой эле катышуучулардын жүрүм туруму, дискуссияны өткөрүү жөндөмү да кирет. Кийинки маселебиз дебаттар деп атабыз. Дебат түрүндөгү тегерек столдун негизги студенттердин сунуш кылган тематикалык тезистери боюнча эркин ой пикирлерин алмашуу болуп саналат. Дебаттын катышуучулары мисалдар, же болбосо фактылар, талаш тартыштар, логикалык далилдөө, түшүндүрүп берүү, маалымат берүү жана башкалар. Дебат тартиби жеке баалоого, эмоционалдык көрүнүштөргө жол бербейт. Бул тема талкууланып, ага айрым катышуучулардын мамилеси эмес. Дебат менен дискуссиянын же болбосо талкуунун негизги айырмасы тегерек столдун ушул формасы берилген суроого бир жооп берүүгө ооба же жок деген. Дебатта өз позициясын түзүү жана коргоо, оратордук жана диалогдук жөндөмдөр, командалык жана лидерлик жөндөмдөр калыптанат. Дебат түрүндөгү тегерек үстөл диалог үчүн зарыл болгон жөндөмдөрдү калыптандырат. Коммуникативдик маданиятты, эл алдында сүйлөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. Изилдөө жөндөмдөрүн калыптандырат. Келтирилген аргументтер, далилдерди жана мисалдарды талап кылып, издөө маалымат булактары менен иштөөнү талап кылат. Уюштуруучулук жөндөмдөрдү калыптандырат, ошондой эле угуу жана жазуу жөндөмдөрүн калыптандырат. Кийинки маселе акыл чабуулу. Чыгармачылык иш-аракетти стимулдаштыруунун эң кеңири тараган ыкмаларынын бири. Көпчүлүк уюмдарда кеңири колдонулуп, ар түрдүү тапшырмалардын инновациялык чечимдерди табышат.
Акыл чабуулу чыгармачылык иш-аракетти стимулдаштырууга негизделген көйгөйлөрдү чечүүнүн ыкчам ыкмасы болуп саналат. Анда талкуунун катышуучулары мүмкүн болушунча көптөгөн чечимдерди берүүгө жетишет. Андан кийин айтылган идеялардын жалпы санынан иш жүзүндө колдонула турган эң ийгиликтүү адамдары тандалат. Акыл чабуулу бул көйгөйлөрдү чечүүнүн инновациялык ыкмасы, кыска мөөнөт ичинде максималдуу идеяларды сунуштоо, эс алуу, кыялдануу, өзүн өзү өнүктүрүү, эч кандай сындын жоктугу, бул өңдү айкалыштардан улам өзүлөрүнүн да башкалардын да идеяларын өзгөртүү болуп саналат. Кийинки маселебиз ишкердик жана ролдук оюндар. Ишкердик оюн бул кесиптик ишмердүүлүктүн предметин жана социалдык мазмунун, моделдөө мамилелер тутумун, практиканын ушул түрүнө мүнөздүү кесиптик иш-аракеттердин ар кандай шарттары. Ишкердик оюнда катышуучуларды окутуу биргелешкен иш-аракеттердин негизинде жүрөт. Бул учурда ар бири өзүнүн ролун жана функциясына ылайык өзүнчө милдетти чечет. Ишкердик оюндагы коммуникация билимдерин бөлүшүү процессине байланыштуу гана эмес, баарынан мурда баарлашуу, тууроо, көбөйтүү процессте адамдардын пикир алышуусу реалдуу изилденген иш болуп саналат. Ишкердик оюндарда ролду ойной турган ар бир катышуучунун белгилүү бир милдети же болбосо белгилүү бир ролу бар. Ал аны тапшырмага ылайык аткарышы керек. Топтук дискуссиялар практикалык жолугушууларды өткөрүү же топтордо иштөө көндүмдөрүн өткөртүү, өнүктүрүү. Мисалы, буга сатуу же болбосо экономика жана ишканаларды башкаруу, тармак боюнча иш жүргүзүү адистиктери боюнча илмий иштер аткарылышы керек. Ошого токтолуп, ролдор бөлүштүрүлүп аткарылат атайын. Оюндун өзү болсо атайын уюштурулган талаада өтөт жана катуу эрежелер сакталат. Кийинки маселебиз бул мастер-класс. Мастер-класс концептуалдык жаңы идеяны берүүнүн негизги каражаты. Бир нече жылдардан бери мугалим профессионал катары жеке же болбосо автордук методикалык тутумду иштеп чыгууда, анын ичинде дидактикалык жана билим берүү методдорунун, сабактардын, иш-чаралардын жеке иштеринин ырааттуулугун колдонуу, студенттердин ар кандай категориялары менен иштөөнүн чыныгы шарттары эске алынат. Мастер-класска мүнөздөмө берсек, ал пикир алмашууга мүмкүндүк берген чакан топтордо өз алдынча иштөө ыкмасы, бардыгын натыйжалуу иш-аракетке тартуу үчүн шарттарды түзүү, көйгөйлөрдү чечүү жана ар кандай кырдаалдарда чечүүнүн жолу. Мастер-класстын дагы, ошондой эле катышуучулардын дагы чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн чагылдырган иштин формасы, ар кандай окутуу технологиялы сунушталууга тийиш, бирок катышуучуларга сын айтылбайт. Ар бир катышуучуга сунушталган усулдук материал менен мүмкүнчүлүгүнө жараша презентациялоо, ал эми өз ара аракеттенүү формасы, кызматташуу, биргелешип түзүү, биргелешип изилдөө жүргүзүү. Мастер-класстын максаты тандалган адистикке кесиптик мамиленин негиздерин окутуу, белгилүү бир илимдин
кесиптик иликтөөсүн окутуу, мисалы экономикалык, юридикалык, искусство, тарых жана башка тармактар боюнча иштин жемиштүү жолдорун көрсөтүп берүү жана тажрыйбаны сунуштоо. Эми ушу жогоруда токтолуп өткөн интерактивдүү окутуунун формалары негизинде мындай сабактарды өткөрүү менен студенттердин же болбосо угуучулардын өз алдынчалуулугун, ойлонуусун, ошондой эле изденүүсүн, активдүүлүгүн, бири-бирин уга билүүсүн, толуктап сунуш киргизүүсүн, эркин сүйлөп окуганын жеткиликтүү, түшүнүктүү баяндап берүүсүн, фантазиясын дейбизби, же болбосо чыгармачылыгын өнүктүрүүгө, өзүн жана башкаларды баалай билүүгө, жасаган иштерин жыйынтыктуу коргоп, жактоосун жогорку деңгээлде болуусуна жетише алабыз. Эми өзүмдүн студенттериме же болбосо окуучуларыма үйдөн ушу активдүү окутуу методдорун, формаларын дейбиз, башталгыч класстарда сабактын кайсыл этабында колдонууга болот. Сабактын иштелмесин түзүп, электрондук почтага же болбосо WhatsApp аркылуу жөнөтсөңөр болот. Кийинки сабакта сүйлөшүп жолугушканча саламатта болгула.